Ассаламу алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, ошондой эле автоунаа сүйүүчүлөр. Бүгүн мен сиздерге дагы бир өзгөчө сатыла турган автоунаа тууралуу маалымат бермекчимин. Негизи мындай унааларды азыр көпчүлүк өзүнүн арзуусу же болбосо мечтасы деп айтсак болот. Сыртынан байкап көрүп турганыңыздардай, бул Honda Fit, япониялык автоөндүрүүчүлөргө таандык Honda Fit'тин 3-чү мууну. Болгондо дагы гибрид моторду билесиздер, негизи шаар ичинде жүргөндө чыгымы аябай аз болот. Болгону 100 чакырымына 3-4 литр гана бензин коротот экен. Мен унаанын ички салондорунда бир сыра сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Негизи бир баштан айта турган болсок, бул жерде электропакет, бардык терезелерди көтөрүп түшүрүүчү, же болбосо стеклоподъемник, задний видтерди башкаруучу нерселер дагы бар. Бул жакта руль, мультируль, жөнөкөй руль эмес, ошондой эле мында шейкер, стакан кое турган чакандагы орундугу бар экен. Андан сырткары салондун торпедасы, эшиктер, жада калса потолок бардыгы капкара экен. Бул негизи S-Type деген комплектациядагы автоунаа, сиденьялардан бери бардыгы. Ошондой эле ылдамдаткыч, скорость дагы өзгөчө экен, көрүп баа берсеңиздер болот. Чакан гана кичинекей бир жабдык деп айтсак болот да, ушул кыймылдаткыч кадимки. Ошону менен бирге монитор, өзүңүздөр көрүп тургандай, торпедалардагы, салондун ашыр бардачок жактардагы өзгөчө иштелип чыгыптыр. Негизгиси бул унаа, мындайча айтканда, жаңы муундагы жаңыча жабдыктар менен жасалган автоунаа. Сиздер көргөн Power деген бул кнопка, баягы кнопка деген бир эжебиз хит болуп кеткен. Мына ушундай, бул дагы кнопка менен жүрө турган автоунаа. Андыктан кнопкасы бар унаа алам дегендер үчүн бул жакшы сунуш. Мен унаа тууралуу кийинки маалыматтарды айта турган болсом, бул Армениядан алып келинген автоунаа. Негизи чыккан жылы болсо 2014, ал эми кыймылдаткычынын көлөмү, объему 1.5. Арткы бөлүгүндө дагы көрсөңүздөр болот, өзгөчө дизайн менен жасалган. Арканкы стоптор, фаралар, заднийге салгандагы чырактары, ылдыйда буфердеги жасалгалар дагы өзгөчө кооз дизайн менен шөкөттөлүп жасалган. Андан сырткары бул жерде дагы кепкасы бар. Тормозду тепкенде жана турган атайын жарыктандыргыч. Багажды дагы бир сыра көрсөтүп коеюн. Багаж дагы негизи таза, негизи кең экен. Негизи Фиттердин өзү багажы чоң болот. Андан сырткары бул жакта дагы мына ушундай шкатулкага окшогон чакан жери бар экен. Мына ушундай, негизи унаанын көрүнүшү, түзүлүшү мага аябай жакты. Негизи өзүм эле сатып алып койгум келип атат, бирок силерди алсын деп мен реклама кылып чыгарып атабыз. Бул жерде унаа тууралуу маалыматтарды сиздерге айтып өттүм. Чыккан жылы 2014, ал эми объему 1.5, гибрид мотор, расходу шаар ичинде 3-4. Ал эми баасы жөнүндө айта турган болсок, бул унаанын баасы $8000. Мен унаа ээсинин телефондорун экранга жарыялап койдум. Эгерде кызыккандар, мына ушундай унаа алам дегендер болсо, сатып алсаңыздар болот. Бул Honda Fit'тин 3-чү муундагы модели деп айтсак болот. Туманниктер, фарлар, унаа кайсыл тарапка бурулса, ошол жакка карап бурулат экен. Негизи фаралардын ичиндеги приборлор дагы, мына ушунусу дагы унаадагы болгон негизги өзгөчөлүк. Бул акыркы үлгүдөгү заманбап комплектация менен жабдылган Honda Fit'тин 3-чү мууну болду. Дал ушундай унаага кызыккандар болсо, ушундай унаа издеп жүргөн таанышыңыздар болсо, видеону бөлүшүп, ой пикирлерди жазып, видеого класс басып койгонду унутпаңыздар.